ооба, оюнду дагы бири бирибизди да сагынышып калыптырбыз. Оюн болуп калганына эле сүйүнүп атабыз биз. Ошол катуу койбош керек деп ошону капитаныбыз кайра кайра айтып атат. Кызыл карточка берет, оюндан чететет деп. Ошол жөнүндө бир аз өзүнчө сүйлөшүп сабак өтүп коюп атабыз. Ооба, көрүп эле жүргөн, ага ине болуп жүргөн эле байкелер, инилер болчу. Жакшы эле тил табышып, кадимкидей эле бир туугандай эле ага ине болуп эле жүрөбүз. Жаңы ат ушу алдык. Жаңы ат чабабыз, Кудайым буйруса. Оюңдагыдай эле болот го алар? Ооба, Кудайга шүгүр, жакшы болот. Өтө чоң го дейм. Ал ошол 3 жыл мурун болсо бир 2 эле байке жүрчү, чынын айтканда. Азыркы Максат байке жетекчибиз. Анан Бак байке. Ошо 2 киши эле основной состав ошол 2 киши эле түзүүдө да. Ач калган күн болду, ток калган күн болду дегендей. Азыр бөлөк, ал кез бөлөк да. 2019-17 жашымда келгем. Анда вообще бөлөк болчу. Андан бир тепкич ушу намыска көтөрүлдүк. Намыстан вообще бөлөк болду. Высший лигага чыкканда такыр бөлөкчө болот экен. Колдогон көп болот экен. Жаңы чыгып келатканда сени эч ким тааныбайт, команданы эч ким тааныбайт. Ошо 2 байкеге эле кыйын болуп калчу да, чынындачы. 12 баланы багып, 12 атты багып, ал кезде контракт эч ким ойночу эмес намыста. 3 жыл мурун баарыбыз ошо намыста эле ушундай чапчубуз да. Кудайым буйруса ошол Кыргызстан сборныйында Кыргызстан желегин көтөрүп